Дарыгерлердин айтымында Баткен облусу бөйрөктөгү таш оорулары көп кездешкен аймак болуп саналат. Мында илдетке чалдыккандар буга чейин Ош, Бишкек шаарына же болбосо кошуна өлкөлөрдүн ооруканаларына барып дарыланууга аргасыз болгон. Азыр эми Кызылкыя шаарындагы ооруканага келип дарыланып кетсе болот. Анткени мамлекеттин колдоосу менен аталган ооруканага бөйрөктөгү ташты операциясыз түшүрүүчү аппарат келген. Көпчүлүк таштарды, айрыкча сийдик түтүктөгү таштар өтө катуу оорутуп келет да, бөйрөктөгү таштар анча оорутпайт. Аны операция кылып, аны деле ушул лазер менен алса болот. Мындай келип калды бизге, лазер деп алдык. Мына түтүкчө менен киресиң, сийдик түтүктөгү таштарды мына лазер менен тиги лазерге туташса, мына учунан лазер уруп берет. Бөйрөктүн түтүктөгү таштарды кеспей туруп операция жасабай дегенди мааниде. Ошол таштарды майдалап, анан алып чыгасың да. Өтө сонун. Бул бизден мурда жок эле, биз үчүн өтө жакшы жаңылык. Ал эми бул медициналык аппарат фиброскон деп аталат. Боордун абалын баалоо үчүн колдонулган медициналык жабдуу азырынча Баткен облусу боюнча бир гана Кызылкыя шаарындагы ооруканада бар. Бул аппарат боордун жумшактыгын же катуулугун өлчөө аркылуу боор кыртышынын абалы жөнүндө маалымат берет. Ал боор фиброзу, майлуу боор оорулары жана башка боор ооруларын аныктоо үчүн мониторинг жүргүзүүдө колдонулат. Республика боюнча 5-6 ай эле бул аппарат Кытайдан чыккан, эң акыркы замандын акыркы талаптарга ылайык. Бул аппараттын өзгөчөлүгү чоң гана адамдарды эмес, жаш балдарды да тартса болот. Вирустук гепатиттер менен ооругандарды, аутоиммунный гепатит, алкогольный гепатит, жировой гепатиттерге көрсө, сахарный диабеттер менен ооругандарга тартылса болот. 4 степень фиброзду билет, боордун канчалык деңгээлде жабыркаганын. Анан ошолдун негизинде боорду показаниясы чыгат. Кеспей туруп, тешчелер менен операция кыла алабыз. Мамлекеттик бюджеттин каржылоосу менен алынган заманбап медициналык аппараттар облуста азырынча Кызылкыя шаарындагы ооруканада гана бар. Ошондуктан Баткен облусунун бардык район шаарларынан жана жакын жайгашкан Ош облусунун Ноокат, Араван районунун тургундары Кызылкыядагы ооруканага кайрылууда. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын, саламаттык сактоо министрлигинин буйруктарынын негизинде иш алып барылып атат. Ошонун негизинде биздин мекеме бир канча материалдык, техникалык базалары чыңдалып, бүгүн өзүңүздөр көрүп кеткендей жаңы үлгүдөгү аппаратуралар келип түштү. Азыр ошонун үстүндө ишти алып барылып атат. Бул дагы болсо биздин элибизге, журтубузга бир кыйла жеңилдик алып келет деген ойдобуз. Белгилеп өтсөк, акыркы жылдарда аймактардагы унутта калган ооруканаларга мамлекет тарабынан көңүл бөлүнүп, чек арадагы айылдарда жаңы ооруканалар салынып, заманбап медициналык аппараттар, тез жардам унаалары менен камсыз болууда. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.